маданиятыбыз өтө эле төмөндөш керек. Биздин өзгөчө жаштардын, мен улууларга баа берүүдөн алысмын, бирок 90-жылдан кийин төрөлгөн балдар өзгөчө 90 мына биз 90-жылдардын башында төрөлгөн балдарбыз. Бул базар экономикасы жаңы кирип атканда ата энелерибиз бизди унутуп калганда, баары базарга чыгып оокатыбызды кылабыз деп бизге тарбия беришти унутуп калганда, анан биз азыр коомдун негизги катмары болуп өсүп чыктык дагы көрсөтүп атканыбыз бул. Бирибиз болсо музейде жалаңаш жүрөбүз, экинчибиз болсо камчы көтөрүп артынан кууп жүрөбүз болгонуч. Жок, чында. Сөзүң тууралап коеюн. Ата эне унуткан эмес. Ана эне эч качан унутпайт. Болгону силерди багалы деп мүмкүнчүлүгү жетпей калды. Убактысы жетпей калды. Айырмасы эмес. Бирок бул жердеги жанагы жетишпегендик, бир боштондук деп атпайлы, бул боштондуктун баардыгы билимдин жетишпегендиги. Билимдин жетишпегендиги. Биз китеп окубай калдык. Биз классикалык чыгармаларды окубай калдык. Биз Айтматов менен Достоевскийди окубай калдык. Кече күнү Бексултан Жакиев айтып атат, Кыргызстан боюнча ашып кетсе 3000-4000ге жеткен кыргыз манасты мындай бир бетинен экинчи бетине чейин окуп чыккан болбосо калган баары жөн эле манас деп ураан чакырып кыйкыра берет деп айтып атат. Мына ошол нерселерди билбегенден улам биздин негизги өзөгүбүз жок, биздин пайдалуубуз жок, фундаментибиз жок. Анан батыштан болобу, Аравиядан болобу, Россиядан болобу, Кытайдан болобу келген маалыматтын баардыгын анан сиңдирип, ушул нерсе туура турбайбы деп ойлоп атабыз. Себеби билимибиздин жоктугунан улам биздин аналитикалык ой жүгүртүүбүз дагы жок. Келген маалыматтын баардыгын ушул туура турбайбы деп. Кандай нерсе болсо сиңдирип атабыз. Ооба, митингге чыгуу деген туура турбайбы деп барабыз. Анан экинчиси, митингге чыккандар силер Американын акчасын алгандарсыңар десе, булар Американын акчасын алгандар турбайбы деп эле аналитикалык ой жүгүртүү деген такыр ноль. Оома болдук. Ошондон улам маданияттын дагы жоктугу. Окуган азыркы бир сөз менен айтканда ошондо азыркы биздин коом маданияттуулар азбы же маданияттуулар жок? Маданияттуулар аз. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң көп китеп окуган инсандар бул жапондор, бул финдер, бул чехтер. Анан ошол эң көп окуган инсандардын маданиятын карап көргүлө, баарыбыз эле Жапонияда жүрөбүз. Булар технологияны да алдыга өндүрүп кеткен. Бирок ошол эле учурда императорун дагы сыйлап, өзүнүн улуттук каада салтын да сактап келатат. Эмнеге? Себеби булардын билими бар. Жапондор жалгыз гана өзүнүн адабиятын окубастан бүткүл дүйнөлүк адабиятты окуп, илим менен билимдин алдында жүргөн инсандардан. Анткени жакшы идеологияны түптөп алышкан. Бизде идеология жоголбоду. Жана